Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика асо, осо, хесо. Бул грамматика кандайдыр бир иш аракеттин себебин билдирет, этишке жана сынатоочу колдонот. Эгерде эч сөздүн арасында а жана жаткан о болсо, асо болуп өзгөрүлөт. Эгерде а жана жаткан о жок болсо, осо. Эгерде эч сөздүн аягы хада менен аяктаса, хесо болуп өзгөрүлөт. Мисалы, биринчиси Оже Шижаңе кассоё. Кече базарга бардыңбы? Анио пига мани васо ан кассоё. Жок, жамгыр көп жаган үчүн барган жокмун дейт. Бул жерде базарга эмне үчүн бара алган жок? Себеби пига мани васо жамгыр көп жаган үчүн бара алган жок. Себепти билдирип жатат. Эми экинчисин карайбыз. Кёрүл ве анчуахео. Кышты эмнеге жакшы көрбөйсүн? Ному чуосо анчуахео. Абдан суук болгондуктан жакшы көрбөйм дейт. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Онул кибун оттео. Бүгүн маанай кандай? Нашига шивонесо кибуни чуайо дейт. Аба ырайы салкын болгондуктан маанай жакшы дейт. Түшүнүктүү болду. Эми кийинкисин диалогду карайбыз. Биринчи угабыз. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 네, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. 수루 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 가장 좋아해요. 투원 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? 저는 겨울을 가장 좋아해요. Эми карайбыз. Бул жерде туан. Onuрун 날씨가 참 좋네요. Бүгүн аба ырайы абдан жакшыго. Не, 요즘은 날씨가 따뜻해서 기분이 정말 좋아요. Оба акыркы убакта аба ырайы жылуу болгон үчүн маанайым абдан жакшы дейт. Туан Сурушинин 봄을 좋아해요. Сурайым, жазды жакшы көрөсүзбү? Не, 저는 봄을 가장 좋아해요. Оба мен жазды эң биринчи жакшы көрөм дейт. Туан 씨는 무슨 계절을 가장 좋아해요? Туан мырза, кайсы мезгилди биринчи жакшы көрөсүз дейт. 저는 겨울을 가장 좋아해요. Мен кышты эң биринчи жакшы көрөм дейт. Диалогду да түшүнүп алдык. Эми сыларды карайбыз. Бүгүнкү сылар. Биринчиси кибуни чотта. Маанай жакшы. Кибуни наппыда. Маанай жаман. Киппыда кубануу, сылпыда капа болуу, чылгопта кубанычтуу, шиннада өтө кубанычтуу, санкуэхада сергүү, 행복하다 бактылуу, пигонада чарчоо, чоллида уйкусуроо, веропта жалгызсыроо, уурада депрессияга түшүү, депрессия болуу. Бүгүнкү грамматика соңуна келип жетти достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, аниме кешипчө, камсамнида.